рахмат. Саламатсыздар, урматтуу коллегалар. Кечээ эле биз ошол балдар жөнүндө конвенциянын 25 жылдыгын белгиледик. Ошондой эле Кыргызстанда да бул ратификацияланды. Буну менен эмнени айткым келет? Мисалы үчүн жаштарды туура багыт алуусунда бул үй бүлөнүн мааниси, ролу чоң ролду ойнойт да. Мына криминологдордун изилдөөсүнө караганда, ушул үй бүлөдө эгерде эмоционалдык байланыш болсо, ынтымак болсо, ата энелердин бири-бирине болгон сыйы, урматы болсо, ошол жерден тарбия алган бала ошондой эле коомчулукка дагы ошондой эле мамиле жасайт. Мен айткым келет, кечегиде дагы мына бизде Кыргызстанда көп эле убакта ушул мектептен сырткары окуучулар мушташса, же болбосо окуучу менен дагы бир кандайдыр бир кырсык болсо, эмнегедир мугалимдер жабыр тартышат да. Үй бүлө ошол эле убакта үй бүлө же болбосо ошол бала эч кандай штраф же ата энесинде эч кандай штраф деген эч нерсе болбойт да. Мен кечеги ушул аксы жөнүндөгү болгон сиздерге көрүнүштү айтып кетейин. Бул кыздар мектептен сырткары мушташып, мунун негизинде бардык жыйындар өткөрүлүп, түшүндүрүүлөрдүн баары өткөрүлгөн. Бирок аягында келип, мынакей директор Мураталиева Бурулай, стажы 20 жыл, зауч Абдыкеримов Урмат 30 жылдык стаж, Доолотова Жумаян 30 жылдык педагогикалык стаж, Надырбекова Жээнайым 40 жылдык стаж менен иштен бошоп атат. 40 жылдын, 30 жылдын ичинде деген булар кандай окуучуларга, кандай жаштарга тарбия бергени эмне үчүн эске алынбайт? Эмне үчүн мектептен сыртка болгон жерде бул мугалимдер жооп бериш керек? Мен кайрылып кетет элем. Алмазбек Акунжанович, ошондой эле билим берүү министри Каныбек Исаковго кайрылып кетет элем. Демек биз дагы 4 адамга билимдүү, тажрыйбалуу 4 адамды дагы ишсиз коюп, мигранттардын жолун катарын толуктоп атабыз. Эмне үчүн мугалимдер бул ушул стажы менен же азыр мектептерде айтып атабыз, айлыгы аз деп атабыз, мындай мугалимдер жетишпейт деп атабыз. Анан келип биз акырында ошол мугалимдерден бардык нерсенин жазаны мугалимдер алыш керек. Ата энелер алса болбойбу? Мугалимдер билим берет. Ата эне тарбия берет. Ошону эске алып, мен сиздерден суранат элем, ушул мугалимдерди 40 жылдык тажрыйбасы бар мугалимдерди кайрадан ордуна коюңуздар. Айылга деген көп эле жаш мугалимдер барып иштебейт. Булар дагы бир чоң үй бүлөнү багып аткан жарандар болуш керек. Ошон үчүн да бир жолу Алмазбек Акунжанович өзүңүздүн контролуңузга алыңыз, ордуна